Кыргызстан менен Өзбекстан чек ара маселесине чекит койду. Эки мамлекеттин чегинин узундугу 1472 чакырым. Анын 1170 ушул күнгө чейин такталган. Эми калган талаштуу тилкелер боюнча тараптар мунаса тапты. Ал үчүн 2 жыл сүйлөшүү жүргүзүлгөн. Калган 302,29 километр чек ара тилкеси эки тараптын өкмөттүк делегацияларынын деңгээлинде макулдашылып жазылып бүттү. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында Кыргызстанга жалпысынан бардык талаштуу тилкелер өттү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевдин маалыматында төмөндөгү аймактар бизге жазылды. Алабука районундагы Гавасай участогунан 12.849 гектар, Көксерек аймагынан 105 гектар, Баястан участогунан 212 гектар, Уңгартоодон 35 гектар, Кара Суу районундагы Акташ участогунан 100 гектар, Кара Белестен 25 гектар, Шарихансай каналынын бир бөлүгү 19,5 гектар жер кыргыз тарапка өттү. Аталган аймактар боюнча депутаттарга кенен маалымат берилди. Эл өкүлү Алишер Козуев Кара Суу районундагы эки тилке боюнча суроо узатты. Тактоо иретинде бул Кара Суу районунда эки участканы белгилеп айтып атасыздар 100 гектар деп. Ошонун 24 гектарын Кара Суу шаарынын баягы очистной сооруженияга деп белгилепсиздер. Бул эми туура чечим, себеби Кара Суу шаары 1960-жылы түптөлүп, ушул күнгө чейин канализация жок. Анан бир 5 жыл мурда биздин Дүйнөлүк банктан 6 миллион еврого жакын акча бөлүнүп, именно ушул канализациянын жоктугунан, местасы жоктугунан, жер жоктугунан ушул нерсе канализация токтоп турат. Биздин Кара Суу шаарында бул жерде жалпы 30 миңге жакын жашоочу ушул жерге өз негизи муктаж болуп турат. Кара Суулуктарга 100 гектар жер ажыратылып берилди. Бул өтө чоң сүйлөшүүлөр негизинде болду. Бизде сиз айткан маалыматтын бардыгы бар эле. Ошо Кара Суу шаарынын жашоочуларынан саркынды сууларды тазалоого жер жок болуп, тазалоочу жерди курууга жер жок болгондугунан ал жерден 24 гектар жерди бердик. Андан сырткары жанагы железный дорога бар эмеспи, жанагы темир жолдун түбүнөн булар баягы эме куруп алган. Жанагы зым тартып алышкан. Ошол зымды темир жол түбүнөн артка жылдырттык. Андан сырткары дагы 76 гектар жерди мына ошол пахта эгип турган түп-түз жакшынакай пахта эгип аткан суулуу жерден 76 гектар жерди бөлүп бердик. Ал эми коомчулукта кызуу талкууга алынып, айрымдар саясий упай топтоо үчүн пайдаланып жаткан Кемпирабад суу сактагычын эки тарап биргелешип башкармай болду. Суу сактагычтын алдындагы 4485 гектар жер Өзбекстандын карамагында калат. Суу сактагычтын көлөмүн 900 горизонталга түшүрүү менен чек араны жазганда анын аянты 4485 гектарды түзөт. Натыйжада мурда суу басып калган 5731 гектардан 1246 гектар жер бошойт. Аны кыргыз тарап айыл чарба багытында пайдаланса болот. Жана бул жерлер 1246 гектар жер Кыргыз Республикасынын жер балансында калды. 4121 гектар жер аянты 1965 жылы компенсация катары алынган. Кемпирабад суу сактагычы боюнча депутаттар бир катар суроолорун узатышты. Шайлоочулар менен жолукканда көтөрүлгөн көйгөйлөр карапайым калкты түйшөлткөн. Аларга түшүнүксүз болуп жаткан жагдайлар боюнча түшүндүрмө сурашты. Алардын бардыгына Камчыбек Ташиев жооп кайтарды. Өзүңүз билесиз, наразы болгон элдердин көпчүлүгү бул Кызыл Октябрь айылы, Алга айылы, Кароол айылынан болуп атат. 900 горизонт ушул айылдардын чегине кирип келип атат. 900 горизонт суу келгенде. Негизинен июнь айынан баштап суу тартылат да. 900 горизонт июнга чейин толот. Бул эми илгертен келген. Июнь айынан суу тартылат. Ошол июнь айынан тартылганда эл ошол жерге эгин эгип, же болбосо мал жайып, ошол жерди колдонуп көнүп калган. Мына кече улакчылар кайрылды, улак чаап көнүшкөн. Биз акыркы жолу улак чаап атабызбы деген суроону берип атышат. Ошого да жооп берип койсоңуз, же болбосо өзүнчө келишим болобу ушул суудан бошогон жерди 5-6 айдын ичинде колдонуу боюнча. Эгерде биз 900гө түшүрбөй, 908де калтыра турган болсок, мен мына ачык айтып коеюн ошо Кызыл Октябрь айылынын урматтуу жашоочуларыбызга, анда айылдын жарымы суунун астында калмак. Ачык айтыш керек да. Айылдын жарымы суунун астында калмак. Мына ушундай келишимдер түзүлгөн. Мына ушундай келишимдер менен биз азыр жашап келатабыз бүгүнкү күндө.
ушуну айыл суунун астында калбаш үчүн, айылдан сууну тартыш үчүн 900-гө түшүрдүк. Жанагы убактылуу бошогон маалдагы пайдалануу. Бул убактылуу бошогон маалдагы пайдаланууну толук бойдон биздин Айыл чарба министрлиги менен Өзбекстан айыл чарба министрлиги макулдашып, ал жерлерди биздин жарандар суу бошогон маалда пайдалана беришет. Бул жанагы эле жайлоону пайдалангандай эле, жайлоо, например, биздики, бирок керек маалда Өзбекстан менен коңшу биздин райондор, облустар келишим түзүп алып жайлоону пайдаланып атпайбы? Ошондой эле. Кемпироват суу сактагычын эки тарап чогуу башкарып, мурдагыдай кыргыз жакты жакын жолотпой коюу болбойт. Ага катар тегерегинде эч кандай инженердик техникалык курулмаларды орнотпоо эрежелери камтылган. Чашан тегерегинде келечекте алар курбаш керек, эч кандай бир сооружение. Алардын пограничтерди ал жерде жүрбөш керек, баспаш керек деген маселени көтөрдүк. Мисалы, ал жерде инженерный сооружение деп жазылып калыптыр дагы, иные деген жазылбай калыптыр. Ошону мен сунуш кылдым эле. Дополнительно иные сооружение курбагыла жана пограничтер жүрбөгүлө деген сөздү кошуп коюңуз десем, Кыркымчай Казышевич айтып макул болду. Мен кийинкисине ошону киргизем деп айтты. Ушундай нерселерди киргизгенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, түзүлүш керек жана кылыш керек, жасаш керек. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, ошон үчүн талкуулап, биз ошол талкууга жооп беришибиз керек деп ойлойм. Кемпироват суу сактагычы Советтер Союзунун тушунда курулган. Ошол кезде кыргыз өкмөтү суу сактагычты курууга өзбек тарапка 5000 гектардан ашык жер берип, анын ордуна кенемте катары 4127 гектар жер алган. Өзбекстан каналда куруп бермей болгон, бирок бул талапты аткарган эмес. Күнгө чейин, урматтуу депутаттар, бир дагы өкмөт, бир дагы мамлекеттин башчысы ушул Кемпироваттын сол жээгинен кеткен каналды курасын, куру бересин, же болбосо компенсация бересин ошонун ордуна деп сурай алган эмес, сураса дагы эч нерсе ала алган эмес. Биз ушуга жетиштик. Башында сүйлөшүүлөр жүргүзүп атканда булар дагы айтышты, сол жээктеги каналдын ордуна финансылык компенсация берейли дешти. Эсептегиле акчаңарды депчи. Биздин балдар даже биздин комиссия акчасын эсептеп чыкты. Бирок биз урматтуу президентибиздин сүйлөшкөнүнүн негизинде биз аларга талапты койдук. Эч кандай финансылык компенсация биз албайбыз. Бизге жер гана бересиңер депчи. Дедик. Ошонун негизинде мына Гавасайды алып отурабыз. Кызуу талкуу суроо жооптон кийин ушул жылдын 3 ноябрында Бишкекте кол коюлган Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө министрлер кабинети менен Өзбекстандын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору 3 окууда колдоо тапты. Мен өзүм Токтогул районунун депутаты болом. Биз Токтогул районунун 90% көчүп чыккан элбиз. Суунун астынанчы көчүп чыккан элбиз да. Суу сактагыч деген неке мен жакшы элем. Бирок ал биз суу сактагычты биз өзүбүз пайдаланабыз. Булар пайдалана албайт эч нерсе болчу. Ал жерде ушу Кемпироваттан эмende канча деген адамдарды убагында алып кетип калыптыр, байлап кетиптир, жүктөп кетиптир дегенде канчып калабыз анчы. Ошондуктан маселени чечкен бул өтө чоң жоопкерчилик, чоң эрдик бул. Мен өзүмдүн жекече пикиримди мен колдойм. Чек ара маселеси узак убакыттан бери чечилбей келгени ырас. Анткени маселе ары талылуу, ары жооптуу. Эки мамлекеттин чек ара маселесине чекит коюу тарыхый күн. Бул учур 7-чакырылыштын депутаттарына туш келди. Президент эл өкүлдөрүнө кайрылып, мамлекеттин тагдырына таасир эте турган чечимдерди кабыл алууда жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Бул маселе мамлекеттин түбөлүк бүтүндүгү, коопсуздук үчүн кабыл алынып жаткан мамлекеттик маселе. Бул маселеге жеке таарынч менен мамиле кылган туура эмес, урматтуу депутаттар. Бул маселеге башыңды оорутпай, кийинкиге жылдырып салбайсыңбы деген дагы келегаңыздар болду. Жок, андай болбойт. Бүгүн чечпесек, кийин мындай ийгиликтүү келишимге жетиш биз үчүн өтө оорго турат. Мындай ийгиликтүү жеңишке жете албай калышыбыз мүмкүн. Күндөн күнгө, жылдан жылга кошуна элдердин саны өсүп жатат. Муну баарыңыздар көрүп турасыздар. Жерлер тарып баратат. Кийин чечебиз деп калтырып койсок, ошол мезгилде 19.000 гектар жер эмес, 1 сотук жер үчүн кан төгүлөт. Чындыгында эле такталбаган чек арадан улам чыр-чатактар чыгып келгени жалпыга маалым. Аскер кызматкерлери менен катар карапайым жарандар дагы такталбаган тилкелерден улам кырчындай өмүрү менен кош айтышышкан. Мындай каргашалуу окуялар кайталанбашы үчүн чек араны тактоо зарыл дешет эл өкүлдөрү. Мен бул чечимди колдоймун.
Себеби качандыр бир убакта чек ара чечилиш керек. Чек арада жашагандар ээн эркин тынч жашаш керек. Чек араны тосулуп, чек арадагы жарандарыбыз бейпил турмуш өткөрүш керек деп ойлойм. Как эне катары ушундай эне катары дагы менин айтарым, ошол ар бир биздин эмебиз балабыздын өлүмүнө турбайт да. Ошон үчүн бул маселе чечилүү зарылчылыгы келип турат деп ойлойм. Чек ара маселеси эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилет. Кыргызстан менен Өзбекстан аны сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө жетишти. Көпчүлүгү бизде бул жерде талаш тартыш болуп, ошо тынчтык болбой, элдин арасында Өзбекстан талашып, биздики де Кыргызстан талашып жүргөн талаш жерлердин көпчүлүгү мыйзамдаштырылып бизге өтүп атат. Андан сырткары дагы компенсация катары мурда берилген жерлерди дагы мыйзамдаштырып, мыйзамдуу түрдө өзүбүздүн чек арабызды аныктап тактап алып атабыз. Муну менен биз көп эле жактан утушка ээ болдук. Биринчи кезекте элибизге тынчтыкты камсыз кылып беребиз. Өзбекстан менен чек ара маселеси чечилген соң Кыргызстандын картасы 15.000 гектарга кеңейет. Бул жерлер эл өкүлдөрүнө карта менен көрсөтүлдү. Мисалы үчүн мен документтеринин баарын карап, өздөрүнүн да сөздөрүн угуп атам. Эми Кыргыз мамлекети үчүн ошол келишими, ошол жерди 19.000 гектар жер, 15.000 гектар жер экен да, эми 4.000 гектарды тигилер алып атса. Эми, конечно, Кыргыз мамлекети үчүн дагы 15.000 гектар жерге биздин картага жер кошулуп атса, ар бир киши макул болот деп ойлойм да. Ал ортодо бул келишим тууралуу коомчулукта ар кандай ой пикирлер, такталбаган маалыматтар да тарады. Орто Токой суу сактагычы өтүп кетти деген кептер жалган. Бул тууралуу КМК төрагасы Камчыбек Ташиев баса белгилеп, ал өлкөнүн карамагында экенин айтты. Ал эми Кадамжай районундагы Чечме булактын статусу мурдагы бойдон калтырылган. Депутаттар талкууну түштөн кийин дагы улантып, соңунда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Эми ага президент кол койгон соң күчүнө кирет. Мен колдойм. Себебин айтайын. Биринчиден бул Кыргыз-Өзбек достугу үчүн колдойм. Бизде Кыргызда бир жакшы сөз бар да. Алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Биз кошуна мамлекеттер менен тил табышып, биримдикте, достукта иш алып барышыбыз керек. Өзбекстан менен чек ара такталып бүтсө, Кыргызстан чектеш 3 мамлекет менен чегин аныктаган болот. Алдыда Тажикстан менен мунаса табуу турат. Ушул тарыхый моментте биз менен чогуу болуп, жоопкерчиликти моюнга алып, добуш берип, Өзбекстан менен чек ара маселесине чекитти койдук. Эми Кудай буйрса, Тажикстан менен чек ара тилкелерибизди бүтүрөбүз. Кудай буйрса, тоскоолдуктар болбосо, жаңы жылга чейин бүтүрүп алып келебиз деп атабыз. Биз бардык өлкөлөрүбүз менен, кошуна өлкөлөр менен, 4 өлкө менен тең ынтымакта жашашыбыз керек. Түбөлүк достукта жашашыбыз керек. Эч качан ок атылып, бир дагы солдатыбыз, бир дагы жараныбыз каза болбош керек. Биз биринчи кезекте ушуга басым жасашыбыз керек. Тажикстан менен Кыргызстандын чектеш чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашык. Анын 664 километр боюнча тараптар бир пикирге келген. Жазгүл Сейдахматова, Жанадил Абубакир уулу, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.